Кайрадан сабакка киришели, урматтуу угарман. Биз бүгүнкү сабагыбызды улантабыз. Сабагыбыздын темасы эскерте кетейин, демократиянын башарттары. Буга чейин Афин демократиясын талкуулап келдик. Азыр эми андан кийинки дагы бир чоң биздин байыркы тарыхтагы эң көрүнүктүү саясий курамдардын, саясий мисалдардын бири бул Рим империясы, Рим республикасына кайрылалы. Рим республикасы Афин демократиясы сыяктуу эле ошол биздин заманга чейинки 5 кылымда куралып, биздин замандын 1-кылымында, биздин замандын эң башында токтоп калган экен. Дээрлик 500 жылга уланган чоң, өтө күчтүү, көрүнүктүү мамлекеттердин бири болгон. Эгер байкасаңыз, 1-лекциябызда, буга чейинки лекциясында эскерсек, биз демократия жана республика деген эки сөздү айкалыштырып, эки сөздүн айырмасы канчалык, жакындыгы канчалык дегенин айтканбыз. Бул жерде ошол эки сөздүн жакындыгы биз Афин менен Римдин мисалдарында байкалып турат. Рим деген бул демократия деп аталбайт негизи тарыхта. Римди биз республика деп таанайбыз. Бир чети республика деген деп аталышынын бир себеби бул албетте ошо римдиктердин тилинин өзү. Латын тилинде республика деген ошо коомдук иш же коомдук башкаруу, коомдук бийлик деген мааниге ээ. Демек, ошо демократия деген сөзгө жакын болгон маанини берет. Бирок Рим республикасы, республика деп демократия дебей, делбей республика деп аталганы менен, азыркы демократия үчүн, азыркы биздин калыптанып калган демократиялык бийлик үчүн өтө чоң булак катары, буга чейинки басып өткөн бир топ институттардын калыптанышынын эң башаты катары сакталып бизге мурас калтырган. Рим республикасын ар кандай көрүнүктүү кишилер жазып, бизге ал жөнүндө да өтө чоң маалымат, изилдөөлөр калтырганы маалым. Мисалы үчүн, бизде Полиби деген эски мурдагы байыркы тарыхчы, саясат таануучу, философ киши болгон экен. Полиби деген бир чети өзү грек болсо, афиндик грек болсо, бир чети римдик болуп, жашоосунун кийинки кезинде, карыган кезинде Римге келип, Рим республикасын изилдеп, ошол жөнүндө калтырган мемуарларын Тарыхтар деген аталыштагы китебинде калтырган бизге. Андан кийинирээк Цицерон деген чоң ойчул, саясатчы жана мыйзамчы ойчул киши, философ киши да ошол Рим республикасы жөнүндө өзүнүн байкоолорун, окутууларын, түшүндүрмөлөрүн калтырган дагы чоң булак болуп эсептелет. Андан кийин дагы айта кетсек, мисалы үчүн баарыңыздар уксаңыздар керек, Никколо Макиавелли деген жазуучу болгон. Макиавелли өзү кийинкирээк эле 15-кылымда, 16-кылымда жашаганы менен анын өзгөчө тарыхка бурулуп, эң урматтаган ошо саясатта, саясий башкаруудагы кыйынчылыктарга карай сабак алайын дегенде эң бир сабакка мол, бай, тажрыйбасы бай мисал катары ошол Рим республикасын талдап чыккан. Булардын жазуусунда Рим республикасы эмне? Рим республикасы биздин түшүнүгүбүз, азыркы биздин түшүнүгүбүзгө жараша демократия десек жаңылбайт болчубуз. Бул деген анткени Рим республикасы негизи азыркы биздеги парламенттик республика дегенди. Парламенттик башкаруу деген системанын эң биринчи мисалдарынан болуп келет. Ал жерде Рим республикасынын парламенти сенат деп аталган, жана ошо сенаторлор коллективдүү башкаруу жүргүзүп, кайсы бир президент же башка бир төбөл кишинин башкаруусу эмес, ошо жалпы коллективдүү башкаруунун жолун таап,
өтө ийгиликтүү, алгылыктуу башкаруу алып барган экен. Албетте, ар кандай кырдаалдар болгон. 500 жыл ичинде кандай гана кыйынчылыктарды көрбөсө керек. Ошол согуштар албетте ал байыркы заманда дайым болуп турган көрүнүш болгон. Бирок ошондой согуш болгон кезде, кайдандыр бир кыйын кезең, кризис убактарында Рим Республикасы шайлоо жолу менен диктатор деген институт киргизип, ошол кайсы бир киши өздөрүнүн арасынан чыган аскер кол башчысы, жол башчысы дайындалып, кыска гана мөөнөткө бийлик берилчү экен. Ошол бийликти колдонуп, мисалы үчүн көбүнесе 1 жылга же бир нече айга гана берилген мандатты алып, ал диктатор деген киши ошол пайда болгон кырдаалды, кризисти чечип, анан кайра өз иши бүткөндөн кийин жумушун тапшырып, бийликти толук бойдон кайра сенатка которуп бериши экен. Азыркы кезде албетте диктатор деген сөз өтө жаман бир мааниге ээ. Бизде диктатор деген бул мыкаачы, мыйзамды тааныбаган, өзүн билемдик менен башкарган жакшы эмес башчыларды айтабыз. Бирок диктатор деген сөз албетте сөз катары ошо Римден келип чыккан сөз экен. Бул деген ошол кризис кезектериндеги, кризис убактарындагы убактылуу башкаруучу институт болчу экен. Бирок негизинен жөнчүлөй убактарда, замандарда, эгер кризис жок болсо, же согуш жок болгондо, сенат башкарып, сенат ошол кандай гана маселе болбосун, мыйзамдын негизинде гана баарысын чечип, республиканы башкарууда толук бойдон азыркы биз айтып аткандай мыйзамдуу мамлекет же мыйзам негизинде түзүлгөн мамлекет деген түшүнүктү бизге ошолор калтырган экен. Бизде мисалы үчүн азыр конституционализм же конституция, баш мыйзам деген түшүнүктөрдү азыр кадыресе көрүнүштүү катары колдонсок, Рим Республикасы ошол түшүнүктөрдү жана мыйзам негизиндеги башкарууну түздөн түз ишке ашырып, эң көрүнүктүү мисал катары таанылуусу биз үчүн абзел. Сенаторлор өздөрү болсо, албетте ал ордуна шайлоо жолу менен келген экен. Биздегидей эле ошол кайсы бир мөөнөт берилип, сенаторлор эл алдына чыгып, өз иштерин түшүндүрүп берип, эмне кылаарын, кандай маселелерди чечерин элге айтып берип, ошонун негизинде элдин добушуна татып, сенатор болуп шайланчу экен. Анан сенатор болгондон кийин албетте ошол элдин атынан өкүл катары элдин маселелерин чечип, башкаруу жүргүзгөн. Эгер кайра эскерсеңиз, биз айта кеттик го өйдөрөөк. Демократия деген бир чети түз демократия болушу мүмкүн. Түз дегенде ошол ар бир жаран түздөн түз өзүнүн иш аракети менен коомдук бийликке, саясий бийликке катышуусу болот. Кыйыр же өкүлдүк демократия деген бул демократиялык башкарууну түздөн түз ар бир жаран эмес, анын алардын өкүлдөрү, азыраак сандагы өкүлдөрү алып барат деп айтканбыз. Буга чейин айтылган Афин демократиясы түз демократиянын мисалы болсо, Рим Республикасы бул көбүнесе ошол өкүлдөрдүн аты менен өкүлдүк демократия болуп, сенаторлордун атынан, сенаторлор тарабынан апарылган бийликтин системасы. Бирок сенаторлор болгону менен жарандар өтө түздөн түз бул башкарууга аралашып, эгер кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, маселелери болсо, азыркыдай эле протесттерге, митингтерге, кандайдыр бир өз көңүлүн ачык, сөзүн ачык айтууга толук бойдон мүмкүнчүлүк алып, кандайдыр бир регулярдуу түрдө ошондой акцияларга, иш аракеттерге барып турганы бизге маалым. Макиавеллинин жазуусуна караганда, Рим Республикасынын
өзгөчө бир принциби такай ошондой эркин жыйындарды, эркин сөз айтууларды, эркин протесттерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алуу бул элдин бирден бир чоң саясий укугу жана ошол эле кезде Рим Республикасынын стабилдүүлүгүн, Рим Республикасынын узакка уланган жана сырларынын бири деп эсептешет экен. Анткени алардын түшүндүрүүсүндө эгер ошондой протест болбосо, эл өзүнүн көйгөйүн ачык айта албаган учурга кабылчу болсо, анда ар кандай революциялар, инкылаптар жана Рим Республикасынын 500 жылга эмес, бир топ алда канча эртерээк эле бүтүп калуусуна жол ачылып калмак экен. Албетте өзүңүз эгер жана кино ышкыбозу болсоңуз, бир канча жыл мурдараак чыккан «Гладиатор» деген кинону билсеңиз керек. Ошону дагы бир жыл көрсөңүз, ошол да ошо Рим Республикасынын кезинен алынган бир мисал катары калсаңыз болот. Албетте кинодо кандай согуш жөнүндө, негизи бир киши жөнүндө, бир аскер башчы жөнүндөгү аңгеме айтылат, бирок ошол жерде сенаторлордун ролун, элдин канчалык катышканын, элдин арасындагы байлар, патрицийлер жана плебейлер же жөнөкөй элдердин өз ара катышуусу же аралашуусу, ошолордун баарысынан кичине мисал катары чагылдырылып берилет. Эми аны мен сиздерге тарых катары эмес, жөн гана мындай кызыктуу аңгеме катары эскертип кетейин дедим. Рим Республикасы, биз жана айткандай, биздин замандын биринчи кылымында, эң башында биздин замандын ураган. Ураганда кандай? 500 жылга созулган бийлик системасы албетте кайсы бир деңгээлде, кайсы бир убакытта сөзсүз кризиске учураганы шарт болсо керек. Алар ошентип кризиске учурап, Рим империясынын туулушуна, пайда болушуна жол ачкан. Рим империясы эмнеден пайда болгон? Бул деген негизи ошол биз жанатан бери айтып аткан сенат, Римдин сенаты өз ара ар кандай келишпестиктердин, конфликттердин, талаш тартыштардын ордосу болуп калып, сенат элди башкаруу функциясын аткара албай калган экен. Ошондо чыгаан кишилер бул сенатты таркатып, сенаттын бийлигин өз колуна алып, Рим империясын түзүп, Рим элинин, коомунун жаңы чоң тарыхын баштаган. Албетте Рим империясынын канчалык чоң, эбегейсиз бийик жана маанилүү болгонун сиздер башка тарыхтардын барактарынан билип алсаңыз болот. Ошентип Рим империясы орногондон кийин албетте биз Римдеги демократиянын бизге болгон сабактарын ошону менен бүтүрүшүбүз абзел. Римден кийин албетте демократия толук бойдон токтоп калган эмес. Бир канча Европанын коомдорунда ал кезде кайра эле шаар мамлекеттер болгон негизинен. Ал жерде демократияга жакын болгон республикалык, конституциялык негизинде алып барылган бийлик системалары үзгүлтүксүз учурап пайда болуп турган. Мисалы үчүн ошол эле Италия, азыркы Италия мамлекетинин ичиндеги канчалаган Венеция же Флоренция деген республикалары болгон, Швейцарияда Женева мамлекети болгон, республикасы болгон, азыркы Голландия мамлекетинде бир канча шаарлар өз алдынча шаар мамлекет болуп, республика түрүндөгү мамлекеттер болгон. Ошентип алар уланган, бирок тилекке каршы демократия үстөмдүк кылган эмес. Римден кийин андай көрүнүктүү, андай дарамети чоң болгон мамлекет бир топко чейин пайда болбой, орто кылымдар жана жаңы доордун эртеңки алгач кылымдарына чейин үстөмдүк кылган мамлекеттик система бул монархия болгон. Монархия же өзгөчө абсолюттук монархия үстөмдүк кылып, азыркы бизге таанымал болгон Европа бул
көбүнесе көп Европанын көпчүлүк элдери, көпчүлүк аймактары ошол абсолюттук же абсолюттук эмес монархиянын жолун басып чыгып, ошонун негизинде пайда болгон мамлекеттер. Бирок бул демократиянын караңгы заманы, демократиянын экинчи орунга калып, же кайсы бир жерлерде, кайсы бир жылдарда өтө чабал болуп калган кезеңдери агартуу мезгилине келгенде же агартуу дооруна келгенде кайра жандана баштайт. Агартуу доору дегенде биз эпоха просвещения дейбиз орусча, же англисче enlightenment age дейбиз. Бул мындай божомол жалпылап айтканда 17-чи кылымдардагы 17-18-чи кылымдарда пайда болгон, орун алган чоң бир цивилизациялык көрүнүш, цивилизациялык өзгөрүү процесси. Агартуу доорунда бизге эгер маанилүү болгон нерселерди баса белгилечү болсок, бул ошол ага чейинки болгон монархиялардын, абсолюттук монархиялардын жана өзгөчө күчкө ээ болгон чиркөөнүн ролунун басаңдашы жана саясий, коомдук жашоодо, илимий жашоодо, искусство, маданият тармактарында ошол адам аң сезиминин ойгонуусу, ой жүгүртүүнүн сейректиги, сергектиги, кечиресиздер, пайда болгон экен. Ошондо агартуу доору деген, ошол агартуу деген сөздүн мааниси айтып тургандай эле, бул калың элдерге билимдин, илимдин таралышы жана илим билимдин чиркөөнүн үстөмдүгүнөн бошонуп, монархиялык саясий басмырлоодон бошонуп, билим алууга жана табигый болобу, саясий болобу, коомдук болобу маселелерде илимдин негизинде иш алып барып, илимдин негизинде маселелерди чечүүгө болгон аракеттердин пайда болушу деп билсек болот, агартуу доорун. Ошондой агартуу доорунун алкагында бизге өтө маанилүү болгон нерсе бул коомдук келишим же социальный контракт, social contract деген түшүнүктүн пайда болушу. Бул бир канча версиясы бар. Коомдук келишим идеясынын же теориясынын бир канча авторлору бар. Авторлордун эң алгачкыларынын бири бул Томас Гоббс деген философ болгон, англис философу. Бирок андан башка Жан-Жак Руссо деген андан кийинирээк жазган дагы бир француз, швейцар француз философу болгон, жана Джон Лок деген дагы бир англис философу болгон. Булардын өзгөчө көрүнүктүү 3 социалдык контракт же коомдук келишим деген теориянын мисалдарын келтирип атам. Коомдук келишим деген эмне? Бул деген эгер адилеттүү жана легитимдүү бийликти куруу биздин максатыбыз болсо, ал бийликке кантип жетишебиз деген суроого болгон жооп болчу. Бул жооптун токотер жери бул бир сөз менен айтканда ошол эң башында тарыхый эмес, гипотеза түрүндө айтылган нерсе бул коом түзүлөрдө эң башында адам баласы бири-бирине кастыктын, бири-бирине болгон ар кандай конфликттердин курчамында болуп келип, коомдук түзүлүш, мыйзам жана мамлекет деген системалардын керектигин түшүнүп, ошону куруу үчүн өз ара ар бир киши, ар бир адам баласы, табигый жашоодо жашаган ар бир киши бири-бирине карап, мен өзүмдүн эркиндиктеримди, табигый эркиндиктеримди жана сен да, баарыбыз, ар бирибиз өз ара бирдей нукта, бирдей деңгээлде өз табигый эркиндиктерибизди жоюп, ошол эркиндиктерибизди легитимдүү жана мыйзам негизинде түзүлгөн өзүбүздүн башчыларыбызга же мамлекетибизге, өкмөтүбүзгө өткөрүп берели деген келишим экен. Ошондо өкмөт түзүлүп, өкмөт
жана табигый эркиндиктерди колуна алып, аларды мыйзам түрүндө кайра ошол кишилерге жөн гана адам баласы эмес, жаран катары колдонуп, жаран катары эсептеп, ошолорго мыйзам негизиндеги эркиндиктерди кайра берген. Ошо агартуу доорундагы жаңыча адамдардын автономиялысын, адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн, аң сезимин эске алып, ошолорду урматтап, сыйлап, ошонун негизинде жаңыча саясий система курууга болгон аракет деп